13 бөлүм. Ошол күнү Мусанын китебинен мындай жерлер элге угуза окулду. Амондуктар менен Мааптыктар Кудайдын коомуна кире албайт. Анткени алар Исрайылдын уулдарын нан, суу менен тосуп алышкан эмес. Аларды каргатыш үчүн Биламды жалдашкан. Бирок биздин Кудай ал каргышты батага айлантып койгон. Алар бул мыйзамды укканда баардык бөтөн урууларды Исрайылдан бөлүп салышты. Тобиянын жакын тууганы, Кудайыбыздын үйүндөгү кампа бөлмөлөрүнө коюлган ыйык кызмат кылуучу Элияшип Тобияга чоң бөлмөнү даярдап бериптир. Ал бөлмөгө мурун нан курмандыктары, ладан, идиштер, ошондой эле мыйзам боюнча лебилерге, ырчыларга, дарбазачыларга тиешелүү болгон түшүмдүн, шарап, зайтун майларынын 1/10 жана ыйык кызмат кылуучуларга берилүүчү курмандыктар коюлчу. Мунун баары болуп жатканда мен Иерусалимде жок болчумун. Анткени Бабыл падышасы Артакшаштанын бийлигинин 32-жылы мен падышага баргам. Бир нече күн өткөндөн кийин падышадан кайра суранып кеткем. Мен Иерусалимге келгенде Элияшиптин Кудайдын үйүнүн короосунан Тобияга бөлмө оңдоп берип, жаман иш кылганын билдим. Ошондо мен абдан жаман болуп, Тобиянын бардык үй буюмдарын ал бөлмөдөн сыртка ыргыттым да бөлмөнү тазалагыла дедим. Бөлмөгө Кудай үйүнүн идиштерин, нан курмандыктарын, ладанды кайрадан алып киргиле деп буйрук кылдым. Лебилерге үлүштөрү берилбей жатканын жана кызматта турган лебилер менен ырчылар өз талааларына качып кеткенин да уктум. Бул үчүн башкаруучуларды катуу эскертип, эмне үчүн биз Кудайдын үйүн таштап койдук дедим. Анан мен аларды чогултуп, өз орундарына койдум. Ошондо баардык жүйүттөр эгиндин, шараптын, зайтун майларынын 1/10 кампаларга алып келе башташты. Мен кампаларга ыйык кызмат кылуучу Шелемияны, китеп көчүргүч Садокту, лебилерден Педаяны, алардын жанына Матания уулу болгон Закурдун уулу Хананды койдум. Анткени алар ишенимдүү адамдар болуп эсептелчү. Өз бир туугандарына үлүш бөлүштүрүү ошолорго жүктөлдү. О Кудайым, мени ушул ишим үчүн унутпа. Кудайымдын үйү үчүн берилип кылган иштеримди, ошол жердеги кызматты тартипке келтиргенимди эсиңден чыгарба. Ошол күндөрү мен Жүйүт элинин ишемби күнү жүзүм сыгып, боо ташып, эшектерге шарап, жүзүм, анжир, ар кандай жүк артып, Иерусалимге алып келип жатканын көрдүм. Ошол эле күнү алар тамак аш сатып жатканда катуу эскерттим. Жүйүт аймагында жашаган тирликтер да балыкты жана башка нерселерди ташып келип, ишембиде Жүйүт менен Иерусалимдин тургундарына сатып турушкан. Ошондо мен Жүйүт элинин атактууларын катуу эскертип мындай дедим: эмне үчүн силер мындай кыянаттык кылып ишемби күндү булгап жатасыңар? Ата бабаларыңар да ушундай кылгандыктан Кудайыбыз бизге жана бул шаарга ааламат каптатпады беле? Силер болсо ишембини булгап, анын Исрайылга болгон каарын күчөтүп жатасыңар. Ушундан кийин ишембинин алдында кеч кире баштаганда Иерусалимдин дарбазаларын бекитип, ишемби күндүн эртеси эртең менен гана ачууну буйрук кылдым. Ишемби күнү эч кандай жүк өтпөш үчүн кызматчыларымды дарбазага койдум. Ошондо ар кандай мал мүлк саткан сатуучулар менен соодагерлер Иерусалимдин сыртына 1-2 жолу түнөп калышты. Бирок аларды катуу эскертип, мен: силер эмне үчүн шаар сыртына түнөп жатасыңар? Эгер дагы ушинте турган болсоңор, анда силерди жазага тартам дедим. Ошондон тартып, алар ишембиде келбей калышты. Анан мен лебилерге ишемби күндү ыйык tutуш үчүн тазаланып, дарбазалардын алдында сакчылыкка турсун дедим. О Кудайым, мына ушунум үчүн да мени унутпа. Улуу ырайымың менен мага ырайым кыл. Ошол күндөрү мен дагы Азоттук, Амондук, Мааптык кыздардан аял алган жүйүттөрдү көрдүм. Ошондуктан алардын уулдарынын жарымы азоттуктарча же башка элдердин тилдеринде сүйлөшөт, жүйүт тилинде сүйлөй алышпайт. Бул үчүн мен аларга сөгүш берип, каргыш айтып, кээ бир эркектерин уруп, чачын жулуп, алардан Кудайдын аты менен убада берүүнү талап кылып, өз кыздарыңарды алардын балдарына бербегиле. Алардын кыздарын уулдарыңар албасын, өзүңөр да албагыла дедим. Исрайыл падышасы Сулайман ушулардын айынан күнөөгө батпады беле дедим. Башка көп элдердин мындай падышасы болгон эмес. Ал Кудайдын сүйүктүү кишиси болгондуктан Кудай аны бүткүл Исрайылга падыша кылып койгон. Бирок бөтөн жердин аялдары азгырып, аны да күнөөгө түрткөн. Бөтөн жердик аялдар менен жашап,
Кудайыбыздын алдында күнөө кылып ушундай зор кыянаттык кылып жатканыңар жөнүндө угат белек. Башкы ыйык кызмат кылуучу Элияшиптин уулу Жояданын уулдарынын бири Хорондук Санбалаттын күйөө баласы болгон. Мен аны өзүмдүн жанымдан кууп жибергем. О Кудайым, ыйык кызмат кылуучулардын жана лебилердин келишимин бузган үчүн аларды жазала. Мен аларды бөтөн жерликтердин баардык нерселеринен ушинтип тазаладым. Ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин кызматын калыбына келтирдим. Ар бирин өз ишине койдум. Ошондой эле элдин отунду жана алгачкы түшүмдү өз убагында алып келип туруусун калыбына келтирдим. О Кудайым, мага жакшы болуш үчүн мени унутпа.